Мыйзам долбоорунун концепциясы жана анын максаты тууралуу УКМКнын төрагасынын орун басары Тимур Шабданбеков баяндама жасады. Анын ыраазтоосунда сунушталган мыйзамдагы өзгөртүүлөр төмөнкү кызматтарга тийиштүү болот. Кыргыз Республикасынын президенти, Жогорку Кеңештин депутаты, Министрлер кабинетинин төрагасы же мүчөсү, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы же мүчөсү, Улуттук банктын төрагасы же төраганын орун басары, Эсептөө палатасынын аудитору. Жогоруда тизмектелген кызмат орундарына мурда соттолгондор, деги эле соттуулугу барлар, ошондой эле кылмыш иштери актоого жатпаган негиздер менен токтотулган жарандар жана акталгандар иштөө укугунан ажыратылары көрсөтүлгөн. Соттуулугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына карабастан, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыгына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттуулугу бар. Ага карата аталган кылмыштар боюнча кылмыш иши реабилитацияланмаган негиздер боюнча кыскартылган жарандар. Аткаруу бийлиги бул демилгени мамлекеттик органдарга болгон ишенимди бекемдөө жана саясий адептүүлүк стандарттарды жогорулатууга багытталганын билдирет. Максаты жогорку мамлекеттик кызматчылардын кымтыксыз беделин калыптандыруу. Ошону менен бирге жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимин жогорулатуу болуп саналат. Талкууда депутат Жаныбек Кыдыкбаев мыйзам долбоорун сынга алып, анын терс кесепеттери болушу мүмкүн экенин белгиледи. Айтымында бул мыйзам жөнөкөй жол кырсыгына байланыштуу айыпталып, реалдуу абак мөөнөт эмес, айып пул төлөгөн жарандардын Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуу укугун чектейт. Анан бүгүнкү күндө жанагындай жол кырсыгынан же болбосо ар кандай бир кырсык менен соттолуп чыккандар эртең биздин Жогорку Кеңешке же болбосо жогорку бийлик орундарга келе албай калат деген бир пункттар бар экен. Бул боюнча кандай болот? Кандидат боюнча иш козголуп, жоопко тартылып, анан соттун чечими чыкса, күнөөлүү деп. Бул уже кандидат катары каралбайт. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде атайылап жасалган эмес, этиятсыздыктан кетирилген соттун чечими жок, бирок козголгон кылмыш иштери бар болгондорго жана жалпыга бирдей чектөө коюлууда. Бул аракет айрым жалган жалаа менен камалып кеткен прогрессивдүү жаштардын келечегине жол жабат. Андыктан ал мындай көрүнүштү мыйзамга жатпаган ыкма деп эсептеп, соттолгондорго коюлган чектөөлөрдө кылмыш түрлөрү боюнча градация барбы деген суроо узатты. Кайсы кылмыштар боюнча градация барбы жокпу? Мисалы үчүн автоавария менен болгон кандай болот? Машина менен кетип баратып бирөөнү коюп кетип, бул атайын кылмыш эмес да? Ну, если преступление совершается по неосторожности, если есть решение суда, что кандидат, скажем так, привлечен, и есть решение суда, что он виновен, это получается не реабилитирующее основание. А сколько молодых людей сейчас сидят, которые по чему-то наговору возбуждены уголовные дела. Завтра за примирением станут или срока давности, или еще каким-то прекратят. Это не реабилитирующий будет. И мы им дорогу закрываем везде. 3 министры, депутаты парламента и легализовывали имущество. Теперь к ним можно задать вопрос, откуда ты взял имущество. Он покажет декларацию, дело будет прекращено, но теперь он не сможет стать ни депутатом, ни членом Кабмина, ни членом ЦИК, аудитором счетной палаты и так далее. Либо, если дело в суде прекращается, то же самое, только по реабилитирующему основанию. Если не реабилитирующее основание, все, качество кандидата не рассматривается. Демилгечилер мамлекетти башкарууга таза, адилеттүү, кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланбаган, коррупцияга тиешеси жок адамдар келишин эп көрүүдө. Талашып тартышуудан соң Жогорку Кеңеш айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды.